Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду жардамга муктаж болгон ар бир кыргыз элин кучагына камтып келет. Бул чыгарылышыбыздын каарманы катуу оорунун айынан төшөктө 2 жыл жаткан. Ал эми Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жардамы менен азыр басып жүрөт. 2016-жылы жапжакшынакай эле бериптим. 16 апрель күнү эртең менен саам книжка толтуруш үчүн келсем, сенин гемоглобиниң ылдый болуп кетиптир, 80-90 болуп калыптыр, 120 кылмайынча кан печать басып бербейбиз деп центр гематология райым жабыптан кан куябыз деп ошол жерден кан эчтеке кылбастан кан куюшту. Кан куйганда канды текшербей куюп коюп 47 күн комада болдум. Анан кийин аптан жаман карашты да жер. Анан 47 күн бою изоляторго таштап коюптур. Себеби менин артымда караган киши жок, эч ким болгон жок. Жалгыз кызым болду. Ушул убакытта ушул күнгө чейин мына 2,5 жыл болду. 2,5 жылдан бери келатабыз. Азыр аябай жакшы болуп калып, 5 жерим кыймылдачу эмес. Азыр кыймылдадым, жакшы. Азыр эми менде эми өзүмдүн баягы денемди толук кармай албайм. Мындай кызым постоянно жөлөп басат. Анан бояк бутумда мындай эме жок да, жан жок, рефлекс эчтеке жок да, сүйрөп эметем да. А калганы болсо, колдорум болсо жакшы болду баары. Жасында февраль, март айлары болчу. Ошондо көрүп калган Азаматка көп жолго албай жүрүп, жумуштар көп экен, чала албай жүргөн бир күнү кызым барып, анан ошол жерден жолугуп, анан Азамат үйгө келди. Ошол экинден бери Азамат бизге колдоо көрсөтүп, квартирада жашайбыз. Жардам берер, чындыгында жардам берер кишибиз жок. Бир гана кызым бар ушул. Быйыл студент окуп атат, азыр окуп атат. Сайрагүл эже 2 жыл төшөктө жатып, дарыланайын десе акча каражаты жок болуп, андан кийин биздин фондко кайрылган. Ал эми азыркы учурда талыкпаган дарылануунун жыйынтыгы жакшы болуп басып калды. Фонддун жетекчиси Азамат Байматов кайрымдуу элибиздин аманаттарын дарегине жеткизип, Сайрагүл эжебизге тапшырды. Кандайсыз? Жакшы болуп, жакшы болуп калганыңызбы? Таасир берип калабыз, чекишүүлөр болсун буюрса. Бизден жөн гана себепкербиз деди. Кудай буйрса, ушул дүйнө кыргыздар менен байланышы, ортодогу татыктуу көпүр болуп коелу, эжеке акыбал сурайлы. Кудай буйрса, анан сизден улам баягы жакшырап аткандыгыңыз бизди кубандырат, сүйүндүрөт. Анткени биздин катарыбызда болсоңуз экен. Азыр өзүбүзчө басып туруп жүргөнүңүздү көрүп алып сүйүнүп атабыз. Айтылган экөөңүздөр жетелешип алып. Кудай буйрса. Биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда сөз башында ар дайым сыймыктануу менен айтып келебиз. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду негизделип, канчалаган биздин жардамга муктаж болгон, же болбосо жан дүйнөсү жабыркаган, же болбосо кандайдыр бир тагдырдын оор сыноосуна дуушар болгон биздин энекелерибиз, эжекелерибиз, мекендештерибиз жакшы өмүр сүрүп келет. Бирок мына ушундай кырдаалда кыргыз бирөөнүн кыйынчылыкка таштап койгон эмес, биз таштабашыбыз керек деген чакырыктарды гана жасап, иштерди жүргүзүп келебиз. Бирок биздин ушул жүргүзүп жаткан иштерибизге дүйнө кыргыздары кайдыгер карабастан, Америкада туруп, Кореяда туруп, дүйнө кыргыздары бүгүнкү күндө Россиянын бардык шаарларынан кол сунуп келет. Бирок ушу сиздердин кол сунуңуздар, аманаттар өз дарегине жетип аткандыктан маалымат берип келебиз. Мына жаныбызда турган энекебиз, сиздер өзүңүздөр билгендей ушундай бир кыйынчылыкка дуушар болуп, мына 2 жыл төшөктө жатып, басканды эңсеп жаткан энекебизге жалпыбыздын ынтымагыбыз, биримдигибиз мына ушундай жакшы сүйүнүчтүү бир катарыбызга кошуп, мына энекебиз жаныбызда тургандыгына биз өтө кубанычтабыз. Анан мына эжеке алыста жүрөт, мекендештер жүрөт, мекенден четте жүрөт, кыйналып, кысталып, ошол жактан тапкан кичине ырыскысынан, терип жеген ырыскысынан бүгүнкүндө тең бөлүшүп келет. Мына ошолордун катарында бул жерде азыр 14 000 сом акча, ушул эжекебиздин бир курс лечениясы күнүнө 1400 сомдон 10 күн курс лечениясы 14 000 сом болот экен. Мына ошол 14 000 сомду жөнөткөн Москвадагы Galaxy деген таксисттер жамааты, урматтуу мекендешим, ошол жердеги бардык бир туугандар, Аллах сиздерден ыраазы болгон болсун. Сиздердин аманатыңыздар мына бүгүнкү күндө өз дарегине жетип атат. Кудай буйрса, бул сиздердин берген аманат мына кеже. Ошол жактагы мекендештериңизге өзүңүздүн жүрөктөн ыраазысыз. Ошол жактагы тыш жакта жүргөн мекендештер баары ыраазыбыз.
Миң мертебе ыраазыбыз. Айдан аман, жылдан эсен болуп, аман эсен кайра келгиле мекениңерге. Ушу бизди айтылган экөөбүздү көрүп ушунчалык сыйлап койгон силерге рахмат. Балалуу болбой жүргөнүңөр, балалуу болуңар. Турмуштун ар кандай жакшысын көрүп жүргөнүңөр, дүйнөдө эмне жакшылык болсо баарыңарга тилейм. Ошо баарыңарга рахмат. Чын дилибизден, кызым экөөбүздүн атыбыздан чын дилибизден дүйнө кыргыздардын баардыгына рахмат, ыраазыбыз биз. Миң мертебе рахмат. Аман келгиле, аман болгула. Айдан аман, жылдан эсен болгула. Ар бир начар көргөн күнүңөр күлкү менен өтсүн. Аман болгула айламайдар. Ыраазымын силерге. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду буга чейин жардам берген жарандарды унутка калтырбастан ден соолуктарын сурап туруу менен башка фонддордон айырмаланып келет. Бүгүн азамат болуп биз Сайрагүл айымга мындан кийинки ден соолугу жакшы болуп кетиш үчүн ошо каражат таштап гана келдик. Негизинен ар бир жасап аткан ишиңдин артында кубаныч коштоп турса бул чоң, мындайча айтканда аябай чоң байлык деп ойлойм да. Анткени ден соолук деген бул эч бир акчага сатып ала албай турган байлык да. Ошон үчүн бүгүн натыйжасы жакшы. Төшөктө жаткан эжекебиз бүгүн мына басып, кызы менен күлүп жайнап, бизге ыраазычылыгын айтып, Москвадагы биздин жарандарга акча которгон биздин өкүлдөрүбүзгө ыраазычылыгын айтып атат. Бул аябай сонун нерсе. Анан эми азыр 10 күн жаткандан кийин мүмкүн бийлеп кетет дегендей ушундай бир жакшы ой максат менен бүгүн ушу Сайрагүл айымдын алдына келип отурабыз. Элибизге рахмат. Биздин кыргыз эли улуу эл, ошо улуулугубузду эч качан унутпашыбыз керек. Ошон үчүн ушул ынтымак менен биз дагы көп биздин кыргыздын атуулдарына чогуу жардам берип, бир жакшы мыкты күндөргө бирге баралы. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондун бир гана акча менен колдобостон биздин YouTube каналыбызга катталып койсоңуз, бул дагы чоң салым болуп эсептелинет. Андыктан каналыбызга катталыңыздар.